кудук казгандай дегендей балдар, билимдүү болуш үчүн көп окуш керек. ЛТР каналында ойло изде тап оюну өз ишин баштады. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин ойло изде тап оюнубузга Бишкек шаарынын окуучулары катышышат. Анда алгач окуучуларыбыз менен тааныштырып өтсөм. Айжамал Мирбек кызы, Сымбат Капарова, Акылай Муратбек кызы жана Марсель Бабаназаров. Мына биринчи командабыз келди. Азыр болсо экинчи команда менен тааныштырып өтсөм. Аязбеков Курманбек, Зарина Азизбек кызы, Бигмай Дүйшөнбиева жана Адина Медетбекова. Кандайсыңар балдар? Жакшы, жакшыбы? Каникул кандай өтүп жатат? Ойдогудай өтүп жатабы? Анда биздин окуучуларыбыздын ар бир команданын аты бар. Ураныңар кандай балдар? Даярдап келдиңерби? Анда биз ошол менин сол тарабымда турган окуучулардын уранын угуп көрсөк. Биздин командабыздын аты ынтымак. Биздин ураныбыз өрө салды ынтымак. Мына сол тарабымда турган биздин окуучулар ынтымак командасы экен. Азыр болсо оң тарабындагы окуучулардын командасы кандай? Биздин командабыз достук. Биздин уран кана достор жүргүлө, баары түшсүн биздин достук үлгүгө. Азаматсыңар. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин оюнубузга ынтымак жана достук командасы келиптир. Балдар, азыр биз силерге кичине чакан суроолорубузду беребиз. Ошо чакан суроолорубузга жооп берип кетесиңер, Анда алгач биз достук командасынан баштайбыз. Биринчи сурообуз Аязбекке. Аязбек, сенин ушу жайкы каникулда кандай пландарың бар? Мен планым жайкы каникулда китептерди окуш керек. Ар кайсы жомокторду окуш керек. Адабий окууну окуш керек. Математикадан эсептерди чыгарыш керек. Анан кыргыз тилинен жазыш керек. Дагы кандай пландар бар мындан башка? Мен жайкы каникулда кампка барам. Ошол жерден жаңы достор менен достошом. Алар менен ойноп жүрөм. Мына Курманбектин жайкы каникулда абдан көп пландары бар экен. Ийгилик Курманбек. Кийинки сурообуз болсо Заринага. Зарина, эмне жөнүндө кыялданасың? Менин кыялым мен чоңойгондо журналист болсом дейм. Бегимай, айтсаң, кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Мага баарынан математика сабагы жагат. Азаматсың. Эң аякы суроо биздин Адинага. Адина, бүгүнкү оюнда ким жеңет деп ойлойсуң? Ойло изде тапта биз биринчи орунду алабыз деп ойлойм. Азаматсыңар балдар, анда оюнубузду баштайлыкпы? Анда биринчи оюнга өтөбүз. Балдар, биринчи тапшырма бактагы макалдар деп аталат. Мына бул жерде 15 сөз илинген, 15 сөздүн ичинде бир макал катылган. Анда ошол макалды азыр бул жипке тизесиңер. Баштайбызбы? 1, 2, 3, кеттик келе. Урматтуу теле көрүүчүлөр, силер көргөндөй эле биздин окуучулар макалдарды баттапты. Кана балдар, анда азыр биз ынтымак
командасынан баштайбыз. Ынтымак командасы даярбызбы? Кызды үйдө кыл жатпайт. Кызды үйдө кыл жатпайт дегендин себеби үйдө кыз көп болсо кыз канча жыйнаса кызды үйдө кыл жатпайт дегендин себеби үйдө кыз көп болсо үй таза болот. Биздин макал ырыс-алды ынтымак деген болду. Ырыстуу болсоң, ынтымактуу болосуң. Ушуну ырыс-алды ынтымак деген макал ушуну түшүндүрөт. Азаматсыңар балдар, макалды туура таптыңар, аны дагы чечмелеп бердиңер. Андыктан ынтымак командасына дагы 1 упай жана достук командасына дагы 1 упай. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, кийинки тапшырма мына бул бакта 6 учак илинген, 6 учакта бирден сөз катылган. Бир сөздү алып, командадан бир бала келип, кыймыл аракети менен көрсөтүп бериши керек. Силер болсо табасыңар, 2 мүнөттүн ичинде 6 сөздү табышыңар керек. Кана биринчи достук командасынан баштайбыз. Достук командасы кимдин актерлук чеберчилиги абдан күчтүү? Мына ким келет? Ким турайт? Курманбек келет экен, Курманбек, тапшырманы түшүндүң? Анда баштайбыз. 2 мүнөттүн ичинде 6 сөздү көрсөтүп беришиң керек. Дамды тамак. Дамды көрүү. Ыргыт. Щетка. Бут тазалатат. Үйлөп атат. Коён. Арстан. İdişçi. Koyun. Kıçkıl. Jorgo. Juno. Bo baylo. Азаматсыңар балдар, мына биздин достук командасы дагы, ынтымак командасы дагы 2 мүнөттүн ичинде биздин сөздөрдү тапты. Андыктан достук командасына дагы, ынтымак командасына дагы 4-4төн упайга ээ болду. Азаматсыңар. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз.
Балдар, кийинки тапшырма азыр мен силерге сүрөт көрсөтөм. Ал сүрөттө кандай сүрөт катылды экен кызык болуп жатат мага дагы. Ошо катылган сүрөттү силер көрүп, эмне сүрөт экенин ошону айтып бересиңер, Анда сүрөттү көрөбүз. Айгүлгүлү, Айгүлгүлү. Айгүлгүлү. Эми ушул Айгүлгүлү жөнүндө айтып кетесиңер, балдар. Кана ким биринчи достук командасынан баштайбыз. Достук командасы Айгүлгүлү жөнүндө эмнени билесиңер? Айгүлгүлү өзү тоолордо өсөт. Ал жөнүндө уламыштар, жомоктор дагы бар. Айгүлгүлү кооз болот, өңү кызыл. Аны башка жака алып барганга болбойт. Кошумчалар бар экен, Ана Курманбек айтып берет бизге. Айгүлгүлү болсо, ал Баткенде өсөт. Аны Баткенде бүттүгү алгысы келет, бирок ордуна эле коюп коюшат. Үсүп албайт аны. Ана ынтымак командасы, силер Айгүлгүлү жөнүндө эмнени билесиңер? Айтып кеткиле. Айгүлгүлү бул өңү кызыл. Аны көп адамдар үзүшпөйт. Ал жөнүндө көп уламыштар жана жомоктор көп. Айгүлгүлү Кошумча бар экен гана. Айгүлгүлү бул Баткенде өсөт, таштардын, тоолордун арасында жана таштардын арасында өсөт. Айгүлгүлүнүн бүт барды сүйгөндүгүнөн бүт барды алгысы келип, бирок эметкенинен үчүн алышпайт. Туура, бул Айгүлгүлү. Айгүлгүлүн негизи өзүңөр көрдүңөр беле? Кандай болгонун? Өзүң көрө элексиңер, сүрөттөн эле көргөнсүңөр. Айгүлгүлү эң кооз гүлдөрдүн бири болот. Азаматсыңар. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Айгүлгүлүн абдан мыкты билишет экен биздин окуучуларыбыз. Достук командасына дагы 1 упай жана ынтымак командасына дагы 1 упай. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, кийинки тапшырма сүрөттөгү макалдар деп аталат. Азыр мен силерге 2-4 сүрөт көрсөтөм. Ошо сүрөттөрдү байланыштырып, 1 макал табышыңар керек. Анда сүрөттү көрөбүз. Мына балдар, биринчи сүрөт. Батыр экен, Батыр экен. Азыр ошо экинчи сүрөттү көрсөтөм. Эл экен, Эл. Батыр, эл. Көрүнүп атат, Үчүнчү сүрөт. Азыр. Бул ким? Дыйкан экен, Батыр, эл, дыйкан. Азыр эң аяккы сүрөт. Батыр, эл, дыйкан, нан. Мына ушул сөздөн турган макал керек, бизге. Макалды табышыңар керек. Батыр, эл, дыйкан, нан. Батыр элди коргойт, дыйкан нан жасайт. Туура эмес. Дагы ойлонуп көргүлө. Кандай макал болушу керек? Мына балдар, сүрөттөгү макалды таппай койдуңар. Бул макал Батырдын көркү эл менен, дыйкандын көркү нан менен болчу. Таппай калдыңар, андыктан силер 1 дагы упай алган жоксуңар. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, кийинки тапшырмабыз мына силер көргөндөй эле ар бир өңөрдүн чекеңерде бирден сөз илинген. Ошол сөздү жаныңардагы окуучу айтып берет, силер болсо табасыңар. Азыр болсо биз достук командасынан баштайбыз. Буну магазинге барганда ушуга алгандарды салып коет. Мен алды, ушуну салып коет. пакет. Жок, кыргызчасы. Баштык болот, Баштык болот. Ар бир адамда бар. Ар бир адамда бар 2ден.
Кулак. туура. Аны кээ бир адамдар тагынат. Ал көзү кичине көрбөй калгандар. Көз айнек. Аны баарыбыз колдонобуз. Баардык үйдө бар. Аны баардык эмеле Достук. колубузга көтөрүп, эми жан жаганда колубузга көтөрүп алабыз. Азаматсыңар туура тапты. Андыктан биздин достук командасы 4 упайга ээ болду. Азыр болсо биз ынтымак командасына сөздү беребиз. Ынтымак командасы кандай табат болду экен? Ага биз жазабыз. Ага биз кат жазып, кат жазып, сөздөрдү жазабыз. Ал мектепте колдонобуз. Ал дарактан жасалат. Кагаз аны ичет. Тамак? Жок. Аны ага жуунат. Суу? Жок, ошонун башкача. Жок. Суу сасат. Ал ар бир адамдын үйүндө бар. Аны менен колуңду жуйсуң, бетиңди жуйсуң. Туура. Биздин ар бир үйдө бар. Тамак жасайбыз, ал менен майда. Жана алар менен тамак ичебиз. Дүкөндөрдө сатат, муну жана базарларда сатат. Көбүнчө ош жакта көп жейт. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ынтымак командабыз 4 берилген суроодон экөөсүнө эле туура жооп берди. Андыктан ынтымак командасы силерге 2 эле упай. Азыр болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эң аяккы тапшырма мына бизге азыр 4 жардамчы келди. Бул 2 кыз жана бул 2 кыз мына силер көрүп тургандай эле ватмандарды кармап турушат. Балдар, мындай тапшырма, жакшылап угабыз. Азыр мен бул жерге, ватманга бир фигура тартам. Силерге бир фигура, силерге бир фигура, бир фигура тартам. Ошо фигурага кошумчалап силер ар бириңер келип сүрөт тартышыңар керек. Анда азыр фигураны тартабыз. Кошумчалап тартасыңар, мына силерге деген. Мына достук командасына бул фигураны тарттым. Азыр болсо ынтымак командасында дагы бир фигура тартылат. Силердики мындай достук командасына жана ынтымак командасына фигура тартылды. Азыр силер ушул фигурага кошумчалап бир сүрөт тартышыңар керек. Анда баштайбыз. Бир-бирден келип бир фигура кошумчалайсыңар. Фантазияңарды көрөбүз. Калып атасыңар. Бир толук сүрөт болушу керек, Бир толук сүрөт. Толук композиция болушу керек, балдар. Аны унутпайбыз. Мына биздин балдар тарткан композиция дагы бүттү. Азыр болсо алгач биз достук командасынан баштайбыз. Достук командасы ким келип бизге айтып берет, эмнени тарттыңар, ушу кандай композиция болду? Биз ар бирибиз келип кошумчалаганда ушул фигурадан гүл чыкты. Бул фигурада биз коңгурону жана басып жүргөн жана гүлдөрдү, бабочкаларды анан тарттык.
Мына балдар биздин оюнубуз дагы аягына чыгып бара жатат. Азыр болсо алган упайларыбызды санайбыз. Биринчи ынтымак командасынан баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ынтымак командасы 11 упай топтоптур. Азыр болсо достук командасынын упайларын санайбыз. Кана кандай болду упайларыңар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына бүгүнкү оюнубузда биздин достук командасы 12 жана ынтымак командасы 11 упай алып, бүгүнкү оюнубузда достук командасы жеңишке ээ болду. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Балдар, биздин оюнубуз дагы аягына чыкты. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла. Кош болгула балдар.